Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерди акыркы убакыттарга болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Түркиядагы катуу жер титирөөдө кыргызстандык Мадина Бактачиева көз жумду. Ал 6 жылдан бери Газиантеп шаарында жашап, эмгектенип келген. Ал тууралуу маркумдун жакындары тастыктагандай, Мадина Бактачиева 6 февралда каза болгон. Бишкек убактысы боюнча бүгүн 14 февраль күнү саат 9:45-те маркумдун сөөгү Борбор калаага алынып келинди. Жакындары аны кичи мекенин Токтоолу районунун Өзгөрүш айылына алып кетишет. Маркумдун артында жалгыз уулу калды. Мадина Бактачиева 1986 жылы Токтоолу районунун Өзгөрүш айылында жарык дүйнөгө келген. Буга чейин Түркияда жер титирөөнүн кесепетинен Кыргызстандын жараны кыз киши каза болгонун 11 февралда Тышкы иштер министрлиги билдирген. Маркумдун жакындары таанышкан. Анталияда башкы консулдуктун өкүлдөрү маркумдун сөөгүн өлкөсүнө жеткирүү боюнча тиешелүү документтерди даярдоо иштерин аткарган. Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылында Жашыл чек ара кооперативдик интенсат долбоору ишке ашырылууда. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Долбоордун алкагында айыл чарба багытындагы 100 гектар жерге интенсивдүү тез өсүүчү алма, алмурут, нектарин жана алча бактар олтургузулат. Ал жергиликтүү калкты жумуш орундары менен камсыз кылууга жана калктын ар кандай катмарын колдоого кызмат кылат. Кооператив көчөттөрдү олтургузуу үчүн атайын техника менен жабдылып, тамчылатып суугаруу системасы менен өнүктүрүлөт. Ошондой эле чогултулган продукцияны сактоо үчүн сыйымдуулугу 5000 тоннага чейинки негизги сактоочу жайды, анын ичинде жуугуч, сорттоочу, калибрлөөчү жана таңактоочу жабдуулар үчүн атайын жайларды куруу күтүлүүдө. Өстүрүлгөн продукция экспортко багытталып, ошондой эле республиканын базарларында жана супермаркеттеринде атайын текшелер аркылуу сатылат. Түркияда жер титирөөнүн экономикалык зыяны 84 миллиард АКШ долларына бааланууда. Бул тууралуу Bloomberg Түркиянын ишкерлер жана бизнес конфедерациясына шилтеме берүү менен жазды. Уюмдун маалыматына караганда, анын ичинен кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү 70,8 миллиард долларга жана улуттук кирешени жоготуу 10,4 миллиард долларды түзүүдө. Бул суммалар ички дүң продукциянын болжол менен 10% түзөт. Эмгек жоготуулары Түркиянын экономикасына 2,9 миллиард доллар зыян келтирет. Отчетко ылайык, Түркиянын инфраструктурасына, анын ичинде жолдорго жана электр тармактарына, ошондой эле ооруканалар менен мектептерге келтирилген зыян өлкөнүн быйылкы бюджетинен 5,4%дан ашуун таңсыктыгына алып келиши мүмкүн. Ал эми расмий болжолдор 3,5%ды түзүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өкмөт кыйраган үйлөрдүн курулушун 1 жылдын ичинде бүтүрөрүн, кырсыктын кесепеттерин жоюуга алгач 100 миллиард лира, башкача айтканда 5,3 миллиард АКШ доллары бөлүнгөнүн билдирген.